Мындан 1400 жыл бұрын Азіреті пайғамбарымызға қиянаттық план жасалғанын білесіз бе? Бүгін де ал нәрсенің дал өзі болып жатады. Болғанда да адамзаттың жашоосунда. Эмне болушу мүмкүн? Албетте кара сыйкыр. Бир аздан кийин сизди уккандарыңыз таң калтырат. Анткени адам баласы бул сыйкырды эки периштеден үйрөндү. Бул эки периште Харут жана Марут. Ыйык Куранда аты аталган бул эки периштелер тууралуу өтө кызыктуу маалыматтар бар. Кайсы бири миф, кайсынысы чындык? Даяр болсоңуз баштадык. Араб жарым аралдарынан баштап бүтүн дүйнөнү колго алган Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам белгилүү боло баштады. Бирок Азирети пайгамбарыбыз айрым адамдар тарабынан кабыл алынбай, коркутуу, куугунтук, душмандыкка кабылды. Ошентсе да айланасына күндөн күнгө адамдар көбөйүп жатты. Буга дин душмандары жана яхудилер көрө албастык менен Азирети пайгамбарыбызды сыйкырлап жок кылууну пландашты. Кандай сыйкыр кара дубаларды үйрөнүшсө, бардыгын аткарууга бел байлашты. Бирок бул сыйкыр Азирети пайгамбарыбыздын акыл ээсине таасир бере албастыгын билген сыйкырчылар дене турпатына зыян беришип, бир тарак чач жана коорма менен кан аралаштырып, сыйкыр жасап кудукка таштап жиберишти. Денесин көтөрө албай жатып калган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч нерсе түшүнгөн жок. Бул абалды Азирети пайгамбарыбызга Аллах Таала кабар берип, кандай сыйкыр кантип жасалганын жана кайда жашырылганын кабар берди. Кара дубанын таасиринен тура албай калган Азирети пайгамбарыбыз Азирети Али жана Азирети Аммарга ал сыйкырланган түйүнчөктү алып келүүнү буйруду. Алар кудуктагы болгон сууну чыгарып, түйүндү таап келишти. Келген риваяттар боюнча Аллах Таала бул сыйкырдан кутулуунун жолун көрсөтүп, Фалак, Нас сүрөлөрүн түшүрдү. Бул сүрөлөрдүн ар бир аятын окуганда ар бир байланган түйүн чечилип, жана Азирети пайгамбарыбыз айыгып өзүнө келди. Бул окуя ушундайча аяктады. Бирок адам баласы бул сыйкырды жана сыйкыр аркылуу адамды башкарып зыян берүүнү кимден үйрөндү? Сирия өлкөсүндө жайгашкан үңкүр. Анткени бул үңкүрдө Куранда аты аталган Харут жана Марут болгондугу айтылат. Бул эки периште сыйкырды эмне үчүн жана кантип үйрөткөндүктөрү тууралуу туура жана туура эмес маалыматтар өтө көп кездешет. Андыктан биз эң туурасын Аллах билүүчү деп бул окуяга көз салалы. Азирети Сулейман алейхиссалам. Христиан жана яхудилер үчүн жөн гана падыша, ал эми исламда падыша жана пайгамбар болуп, Эфрат деңизинен баштап Сина чөлүнө чейин өкүм сүргөн пайгамбар. Азирети Сулейман пайгамбар башкалардан айырмаланып, дубадан сырткары Алла Таала берген өзгөчө бир күчтөргө ээ болчу. Анын тушунда адам баласы тынчтык жана эркиндик үстүндө жашашкан. Бирок ар бир пайгамбар кыйынчылыкка туш болгондой, Азирети Сулейман пайгамбар дагы кыйынчылыкка учурады. Исраил уулдары сыйкырчылык боюнча ойлонушуп, керек болсо Азирети Сулейман пайгамбар сыйкырчылык күчү менен падыша болуп жаткандыр деген сөздөрдү тарката башташты. Мына ошол мезгилде келген риваяттар боюнча Бари кыштагына эки периште түшүрүлдү. Эки периште кара сыйкырды адамдарга үйрөтүп башташты. Башка риваяттарда бул эки периштенин түшүүсүнүн максаты кара сыйкыр менен Аллах Таала Азирети Сулейман пайгамбарга берген мужиза күчтөрүнүн айырмасы таптакыр башка экендигин түшүндүрүү болчу. Ушундайча Азирети Сулейман пайгамбардын сыйкырчы эмес экендигин далилдөө болгон. Бүгүнкү күндө Харут Марут үйрөткөн сыйкырчылыкты масондор тарабынан аткарылып жаткандыгы айтылат. Бирок Харут Марут сыйкырчылыкты үйрөнүү сөзсүз тозокко алып бара тургандыгын эскертип жатышты. Тозокко баруу жолун тандаган адамдар өз ыктыярлары менен сыйкырчылыкты үйрөнүп жатышты. Бир күнү эки периште Харут жана Марут Аллах Таалага мындай деди: "Эмнеге инсандарды бизден үстүң жараттың? Биз алардын ордунда болсок, алардын кылган күнөөлөрүн, жасаган жаман иштерин биз кылбай тилектешти.
Bilgeniңиздей периштелерде адамдар сыяктуу нафсы жок жана жеп ичүү деген нерсе болбойт. Аллах Таала эки периштеге ушундай жооп кылды. Эгерде инсандарда болгон нафсы силерде болгондо, силер да күнөө кылат элеңер. Муну уккан периштелер биз болгондо күнөө кылбайт элек, үзгүлтүксүз ибадат кылат элек дешти. Аллах Таала Харут жана Маруттун каалоосун орундатып, инсандарга берилген нафсаны эки периштеге берди да кыштакка жөнөттү. Харут Марут эки периште күндүзү адамдар сыяктуу жашап, түндөсү Исме Азам дубасын окуп асманга көтөрүлүшөт. Бул арада эч күнөө жасабаган эки периште бир канча убакыт ушундай жашашты. Бирок бир күнү аларга берилген нафсыга кул болуп, Зухра аттуу сулуу айымга ашык болушту да күнөө кылышты. Күнөөлөрүнүн дагы бир катасы Исме Азам дубасын үйрөтүштү. Мунун жазасын берип Аллах Таала эки периштени буттарынан байлап, белгисиз бир үңкүргө кыяматка чейин асып койгон. Акылыңызды чаташтырып, мындан ары Харут Марут туурасында изилдебегениңиз оң. Анткени бул эки периште туурасында туура эмес маалыматтар өтө көп кездешет. Бир гана Куранда жана сахih хадистерде эмне айтылса, ушуга чейин гана билип, эң туурасын Аллах билүүчү дейли да, Харут Марут туурасында ыйык Куранга көз салалы. Бакара сүрөсү 102 аят. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Сулаймандын падышачылыгынын учурунда алар шайтандар окуганды ээритишти. Сулайман каапыр эмес, бирок шайтандар каапыр болуучу. Алар адамдарды сыйкырга жана Бабилдеги эки периште Харут менен Марутка түшүрүлгөндү үйрөтүшкөн. Бирок алар биз сыноодобуз, каапыр болуп калбагыла деп айтмайынча, ал экөө эч кимге сыйкырды үйрөтүшкөн эмес. Алар болсо тигилерден эркекти аялынан кантип ажыратып алууну үйрөнүшкөн. Бирок алар Аллахтын уруксатсыз эч кимди ажырата алышкан эмес. Алар өздөрүнө пайда келтирбей, бирок зыян келтире турган нерсени үйрөнүшкөн. Алар мындай ишти кылгандарга акыретте эч кандай үлүш жоктугун жакшы билишкен. Эгер алар билишсе, сатып алгандары өз жандары үчүн кандай жаман. Эки периште тууралуу эмнелер гана айтылбасын, чындык ушул. Куран бизге Харут Марут жөнүндө жана алар сыйкыр үйрөткөндүктөрү тууралуу айтып жатат. Кара туба сыйкыр жасаткандын жана аны жасагандын да акыбети сөзсүз тозок болорун билип туруп, кантип коркпой жасап жатышат бул адамдар кызык. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдардын суроосу, менин баламдын башын келиним айлантып алган, аны окутуп алган, баламдын абалы башкача, же болбосом кээ бир эже карындаштарыбыз менин күйөөмдү башка бирөө тартып алды, аны дубалап салган окшойт деген суроолор бизде өтө көп кездешет. Бунун да бир чындыгы бар, бирок эч кыжалат болбоңуз. Булар кандай сыйкыр жасабасын, Аллах кааламайынча эч нерсе болбойт. Аллах биз менен, сиз жана биз сүннөттү жана Куранды бекем кармансак, күндүзү жана түнкү дубаларды бекем окуп, аларга бекем болсок, булардын эч бир мааниси, күчү жок. Алла баарыбызды сак саламат кылсын. Ассаламу алейкум.